Ош шаарынын чет жакасындагы дача аталышындагы жаңы конустун аянты күн санап кеңейип, турак үйлөрдүн болжолдуу саны 1000ден ашып кеткен. Жашоочулар үчүн коммуналдык кызмат тургай, ичүүчү таза суу дагы жок. Турак үйлөрдүн техникалык документтери дагы алынган эмес. Айтсаңыз, ушул конуштагы көйгөйлөр да? Шаардын четидеби же кандай дейт. Эми будан дагы мэрияда башка көйгөйлөр көп. Эми бул дагы бир чекедеги кошулган бир мындай айтканда ушунча элдердин бир көрүп атасыңар, тетине суу ташып атат, ошону ташып ичет машиналар менен. Анан мектебибиз 10 жыл болуп калды. Ушул курулганда бүтпөйт. Балдарды карасаң, эртең менен кетет, автобус менен шаардын ичине барып каалаган кайсы мектебине барат, учарды мектебине барат, Сорокилетке барат, ары карай кете берет. Быйыл мына пешенебизде кыш жеңил болду, анча кыйналган жок. Бул жерде келиңдер, 10 бала кылып бөлүп алып, өчүт менен барып келет багы начальный школа балдарды, налевой биринчи класстарды. Ошол жерде отурат бечара, мектепте күтүп. Кайра онун алып келет да, бер жактан таксиге отуруп такси менен алып келет. Курманжандатка экинчи аймагынын дача айылындагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири мектеп. Шаардан 8 чакырым алыстагы конушка 275 орундуу билим уянын курулушу 2015 жылы декабрь айында башталган. Каржылоо республикалык казынанын эсебинен жүргүзүлгөндүктөн 6 жылдан бери 15 миллион сомго чейин гана каралып ушул деңгээлге жетти. Өткөн жылы 10 миллион сом бөлүнүп, ага оотканасы толук бүткөрүлгөн. Жеткинчектер муктаж болгон мекеме мындан 5 жыл мурун пайдаланууга берүү мерчемделген, бирок каражаттын тартыштыгынан созулуп дагы деле бүтпөй турат. Билим уянын пайдаланууга берилүүсү үчүн 16 миллион сом керектелгени менен тендерден уткан компания каражатты көбөйтүүнү талап кылууда. Аймактагы окуучулар шаардын ар тарабындагы мектепке барып билим алууга аргасыз. Мектепти да тездетип ачып берсе, 2 жылдан бери эле ушул ачылат дейт, ачылбай атат да. Биз да күтүп атабыз. Эки көзүбүз төрт болуп ушул мектеп ачылып калса, ушу жаш балдар мыналар баардыгы учарга барып окушат. Ушуларга эле кыйын болду да. Караңгыда кетет, чоң баламчы караңгыда ылдый карап кетет. Анан кызым обедте кетет. Жол кыйнайт да бизде, ошого маршрутка бияка каттатып койсо дачалыктарга кыйла жеңилдик болот да. Кичи районго 5 жыл алдын ичүүчү таза суу чыгарылган, бирок суу кампасы 100гө жакын гана түтүнгө жеткендиктен жергиликтүү тургундардын 30%-ын гана камсыздай алат. Аймак адырлуу дөңсө болгондуктан жогорку бөлүгүнө суу чыкпай калган. Тургундар автоунaalар менен атайын желим идиштерге суу ташып ичүүгө аргасыз. Шаардын капиталдык курулуш башкармалыгы жаңы отурукташып келе жаткан шаарчага таза суу толук жетпегенин моюндап, жер маселеси чечилсе дагы кампа куруу планы бар экендигин айтат. Долбоору дагы даяр. Адырда жайгашкан да. Жарымынан 50%дан төмөн жагынан гана суу ичет, жогору жагынан суу чыкпайт. Бул чындыгы чын. Бул боюнча дагы кече жакында эле биз мэрияга барып, мэрдин приемунда болушту жашоочулар. Мэр эл менен жолукканда дагы бизге тапшырма берген. Азыр биз ойлоп атабыз, эми ушу дачанын жогору жагында, эң жогору жагында архитектор менен биргеликте эгер муниципалдык жер болгон болсо, ошол жерге суу кампа куруш керек. Суу кампа куруп гана аларга адырдын жогору жагына саат менен болсо дагы суу жеткирүү планы бар. Аны эми биринчи маселе бул архитектура инвесторонун жер маселесин таап беришсе, ошол кийинки маселе бизде калат. Союздан калган аймакта 19 жылдан бери жашаган Ирсалат Базиевнанын турак үйүнүн техникалык паспорту жок. Дача районундагы үйлөрдүн баары тизме менен гана сатылып кеткендиктен кызыл китеп алууга мыйзам жол берген эмес. Ирсалат айым бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик мекемелердин какпаган эшиги калбаганын айтат. Жаңы токтомдун негизинде дагы карама каршылыктар бардыгын билдирди. Конуштагы үйлөрдүн дээрлик 70%-нын турак жайга тийиштүү документи жок. Менин үйүмдүн документи жок. Кай жерге барсаң эле акчанын проблемасы. 100 000 бер, 50 000 бер. Мынанча мен өзүм пенсионер болсом, жалгыз бала аял болсом, каяктан берем ал акчаны? Мен бере албагандын натыйжасында ушинтип документсиз жүрөмүн. Деп ушу бир эле мен эмес, ушул жердеги жашаган элдин баарында ушундай документтердин бүтүрө албаган негизинде учетко да тура албай, же бир жака медицинага, же башкага эч жака көрүнө албай кыйынчылыкта жашап атабыз. Шаар бийлиги өткөн жылы аймактын көйгөйү менен таанышканды, борбордук канализация тартуу жана 1 километр 800 метр аралыктагы жолдоңдоо иштери айтылган. Казынанын эсебинен негизги жолго 16,3 миллион сом бөлүнүп долбоорлоо башталган. Анын негизинде унаа жолу 6 метрге чейин кеңейтилиши жана 860 метр аралыкка жаңы асфальт басылары пландалган. Аны менен бирге конушка 3 километр 800 метрден канализация
канализацияга туташтыруу каралган. Шаардык казына бекитиле элек болгондуктан каражат жагынан көйгөй бардыгы айтылды. Ал эми жолдун курулушунун алгачкы баскычы башталган. Бүгүнкү күндө асфальтка чейинки иштери жолдун основаниясын деп коет, баягы астыңкы бөлүгүн тегиздөө, суу кетүүчү лотокторду коюу, ошол иштери бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Анан эми жалпы жолдун жалпы квадраты 5000 квадратты түзөт. Эки чекесинде тротуары, суу кетүүчү лотого курулган. Тендердик баасы 12,5 миллион сом. Азыр 1000ге жакын тутум бар. Мол жерде, бул жерлерде. А бизге дагы тиякта Эдельвейс, Тюльпан, Вишенка деген дати узгурдун үстүндө да бир дачалар карайт. Ал жактарда деле ушу проблема, ушу көйгөй. Ал жакта деле ушу документ проблема. Кудай кааласа менен 2022 жылы бар жок ушу документтүү болуп, софинансирование боюнча бүт коммуникациялар ишке киргизип, бир бардыгын алдыга жылдырабыз деген жакшы ойлордо турабыз, Кудай буйруса. Жергиликтүүлөр аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу жана ичүүчү таза суу чыгарып берүүнү өтүнөт. Кала бийлиги мүмкүнчүлүккө жараша социалдык көйгөйлөрдү чечип берүүнү убадылап келет. Учурда дача конушунда болжолдуу 10 000ге жакын эл күн кечирет. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, Ош ТВ.